Биздин каналга кош келдиңиздер. Биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз катталып кетүүнү унутпаңыз. Бул видео сизге жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранабыз. Ал жакта Кара казык деген алтын кен бар. Аны Кайди деген кытайлык компания ишке ашырып иштеп келатат. 2012-жылдан бери анан ал жакта мыйзам бузууларды аныктап президентке чейин көтөргөнбүз. Ошондо биздин колубузга бир документ келген. Ошол Госгеология агенттигинен келип, анан чыгарбай коюу үчүн мындай $1 миллион сунушташкан. Аттуу баштуу ошол райондун кишилери, жердештерибиз келип бөлүшөбүз, эч ким билбейт, ушундай деген ойлорду айтты. Бирок мен бир эмес 3 жолу айткан, анан чакырып да айткан. Анан эми үчүнчүсүндө айткам, ушундай дагы чыгараткан мага сунуш айткан болсоңор, анда мен коомчулукка ачыктайын. Могу кылганыңар элге кыянаттык болуп калат. Кандай болгон күндө дагы мен ачыктайм, ачыкка чыгарам деп ачыкка чыгардык. Эми аны жарытып деле жыйынтыгын чыгарган жок. Мен ойлогом, ушул азыркы могу структурада жаңы бийлик, прокуратура катуу текшерип баарын баасын берет деп ойлогом. Бирок тилекке каршы чыгыш жок, эч бир ал Кара казык алтын кен жөнүндө азыр сөз жок да. Журналистикада бизде мындай да маселени чыгарып коебуз, анан аныга укуктук баа бере турган бизде мүмкүнчүлүк жок да. Укуктук баа бере албайбыз. Ошон үчүн биздин милдет, эми журналисттик милдетибизди аткарып койдук. Ал эми сиз жана Вега боюнча айтып аткандыгыңыз туура. Вега чындыгында кыргыз эли үчүн бир топ мыйзамсыз иштерди жүргүзүп, мына Бишкек шаарында 109 камерасы мыйзамсыз турган, стационардык. Ошол эле учурда 20 жанагы 3 буттуу камералары мыйзамсыз, одоно мыйзам бузуулар менен турган. Мына ушуларды чырылдап жүрүп, айтып деп, анан бир топ соккуга кабылдык, коркутууга кабылды. Бирок ошентсе дагы элдин башкы максат элибиз үчүн болгондон кийин бул нерседе бизде эч нерсе кайтарылган жок. 3 буттуу камераларына жеңдик десек болот. Кыргыз элин шылдыңдаганда кылып бир эски аппараттарды алып келип, аны баш көзгө карабай коюп, мыйзамсыз айдоочуларга айып салып, канчасын сыздат. Мына ушул нерсени айтып деп жатып акыры азыркы күндө ошол 3 буттуу камералары токтоду. Анан бүгүнкү күндө ушул сотко берип мени чектеп койду. Бүгүнкү күндө мен Кыргызстандан сыртка чыга албайм. Канча убакытка? 45 000 сом мойнума илип койду дагы. Андан сырткары Кыргызстандан чыкпоо үчүн чек араны жаап койду мен үчүн. Бирок 3 буттуу камеранын алынышы түздөн түз бул Улукбектин жеңиши деп билсек болот.